болса. Эми сөз сабайлык ушул убакыт эмес, мына башка убакытта деле ынтымактуу болууга аракет кылыш керек. Ынтымак өзү bir үйдү bir мамлекет кылып коет. Мен тамашаларым көрдүчү. Илгери Кыргызда ошентип эле bir коммунда мына ушундай bir боз үйдүн ичинде эле баарын өзүнүн ордунда болуп эле жашап келген да. Мына биягы келиндин орду болгон, эркектин орду болгон биягы ошол ынтымак болчу үчүн мону тоглок эле биягы bir 7 метр болгон мындай тоглоктун ичинде батып жашап, ошондон уланып, керек болсо ошол мезгилде жаңы улуу үркүнгө чейин кыргыздарчы почти bir 10-15 миллион болчу дейт да. Эметпесемчи, азыр эме тарых жакшы билбесиң, бирок азыр болсо ушул мезгилге чейин жана ошол ынтымак болуп турган үчүнчү биз жок болуп кеткен жокпуз да. Караңыз, улуу үркүндү көрдүк, улуу үркүндү канча нерсе көрдүк. Эми турганда ушул экен. Ыйык Рамазан айында Кудай буйрса баарыбыз ынтымакка келип алышыбыз керек. Эл журтта Кудай таала тынччылык берсин дешибиз керек. Биз жана айтып аткандай мына азыр өзү дуалар кабыл болуп атпайбы, орозо кармаган адам. Ифтар мезгилинде сөзсүз мамлекетибизди дагы эске алышыбыз керек. Ооз ачып атканыбызда, Кудай ошо мамлекетибизге тынччылык бере көр. Мына мен түндө Стамбулдан учуп келдим, Алланын каалоосу менен. Ошол жерде карасам түрк туугандар кадимкидей коркуп туруп жүргөндөчү. Барсаң ошол корккондончу айнып кетейин деген даражага жетип калыптыр да. Анан бар кичине айтып тагдырда бар, ушундай бир жазылмыш нерсе болот, жазмай эчтеке болбойт деп отуруп сүйлөшүп отурган кичине Кудайды мындай жүрөктөрүнөн чыгарып коркунучунданчы. Карайсызбы эмнеси? Эми бизде болсо биз андан өткөнбүз ужечи. 11-жылы уже Кыргызстандын бир тарабынан уже канча кыргыз өтүп кеткен да. Бул болгон нерсе зилзала. Бирок кыргыз кантип ошондон чыгып кетсе ынтымак менен. Жүрөктөрүбүздө ушундай ынтымак болсун. Мен биринчи дайыма чакырам да жаштарга чакырам болчусу. Мына мисалы үйлөндүңөр, машалла, ынтымактуу болгонго аракет кылгыла. Эгер бала бакырыңар барбы, анда ошо бала бакырыңарга биринчи дамылап айтканда азыр бетинен өпкөндү, ага жакшы тарбия бергенди, ага кыйкырып бала эмне эле жумуртка тоокту үйрөтпөйт деген сөздөрүбүз барга. Ошондой сөздөн алысыраак болуп, иншалла, үй бүлөбүзгө ынтымак алып келели. Ата-эне болсок, ата-эне болгон болсок, ошол балдарыбыздын башын бириктирип тура алдайм. Балдардын башын бириктирели. Улуусу, күчсүзү бөлбөйт, отдельно тиги жакшыраак, бул жакшыраак дебей, баарында иншалла. Ушундай кылалы, машалла. Мына ыйык Рамазан баарын орозо Кудайым кабыл кылсын эми. Ошо үй бүлөгө да Алла береке берсин, ушинтип атканына эжеке рахмат. Башыбызды бириктирип атканыңызга мына Кудай берсе дагы улап кетебиз деген ойдобуз эми сиздин иманды оңдошубуз керек экен. Динди жашообузга алып келишибиз керек. Жашообузда бир кененирээк тамак ичип, бутту сунуп, кененирээк жашоо үчүн дагы канча мээнет кылабыз. Ошондой эле динге үчүн дагы Аллах Тааланын өзгөчө мээрими, акыреттеги бир жакшы деңгээлге жетиш үчүн дагы көп мээнет кылышыбыз керек экен. Мээнет динге кызмат кылышыбыз керек. Өзүбүздүн кулк мүнөз, адеп ахлак, сыпаттарга иштешибиз керек. Иманды толтуруп, иман толо болсо жүрөктө, биздин мүнөзүбүздү оңдош жеңил болот. Кечирип коюу, жута билүү, анча-мынча майда чүйдөөнүн артынан сая түшпөй, көз жумуп, кулактан кыя өткөрүп коюу жеңил болот биз үчүнчү. Мейли эчтеке болбойт. Мейли хадия деп коелу. Башыма көзүмө садака депчи. Болбосо иманыбыз могу жерде тырышып турсачы, ар бир нерсенин артынан сая түшүп эле, сен эмнеге мынтип айттың? Келем жанагы баягы 50 сомду, 100 сомду деп болбогон бир кагаз үчүн эмне деген жаман иштер болуп кетет экен да. Акыр аягы барып, уруш, талаш, кыргын сүргүн менен бүтүп атат да. Ошон үчүн иманды күчөтөлү. Иманыбыз күчөй турган болсо, бекем боло турган болсо, эң биринчи таквачылык келет экен. Ыхлас келет экен. Жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак, сыпаттар келе баштайт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү дейт, мага эң жакын болгон жана араңарда иманы эң толук болгон кулк мүнөзү жакшыңар дейт. Кулк мүнөздү жакшы кылып, жакшы сыпатка алып келе турган болсок, өзүбүздүчү, биздин иманыбызда бекем болуп турат экен. Эгерде кулк мүнөз начар боло турган болсо, анда иманды деле заматта курутуп салат экен. Могу жерде мисалы диндин бир түркүкө болгон сакалды коюп, жосу жоолук оронуп, жосу оозунан келме турат. Анан бирисең мүнөзүң начар, сабырың жок, аманатка кыянат кыласың, ырчыр кылып, кырылышып,
болбогон нерсе үчүн ызчу салып атасың, карап туруп четтен айтат да, ушул ажикеңер, ушул багы имамыңар, молдоңор дейт да. Багы имандын деңгээли тейдага түшүп калган, ушундай жаман сөздүн баардыгын үстүнө куюп атат, төгүп атат да. Ошон үчүн кулк мүнөз, адеп ахлак, сыпат бизге өтө зарыл. Өтө зарыл. Мурунку замандарда 90-жылдары устаздар айтат да, элдер жакшы баян берип, гам менен бир таргиптеп коет го, кызыктырып, маселе айтып, жакшы дүкүлдөп сүйлөсөң, ошону көрүп эле, ошо балкып ээрип эле намазга, динге келчи эле дейт. А бүгүнкү кезде бүгүнкү акыбал андай эмес дейт. Бүгүнкү кезде кооз сүйлөсөң, пайгамбарлардын баянын айтып берсең, дүкүлдөп ушундай катуу баян берсең дагы, алар карап сенин жашооңду карайт дейт. Аялың менен болгон мамилеңди, бала чакаң менен болгон мамилеңди, жумушуңдагы аласа береселерди карап туруп, анан кийин кой, мунун болбойт деп айтат. Же болбосо карап туруп эле, мына ушул дин дейт да. Мына ошондой болуш керек. Мына ушул мага жагат депчи. Көп адамдар ушул биздин жүрүш туруш мамилебизди көрүп динге кирет. Германияда бир аял мечитке келиптир. Менин баламды дейт, динге тарбиялап бериңиз депчи. Ана тиги молдоке аябай сүйүнүп, макул тарбиялап берейин. Намаз окуп атасызбы? Эмнеге жол кие элексиз бу десе, мен мусулман эмесмин дейт экен да, тиги немес аялчы. Анан балаңыз анда мусулманбы, ошо динге тарбиялайын анда десе, балам да мусулман эмес дейт экен. Мен силердин диниңерди сүйүп де жакшы көрүп, ошо диниңерге баламды алып келип берип атам, баламды диниңерге тарбиялап бергиле дейт. Анткени менин маңдайымда дейт, түрктөр жашайт, мусулмандар дейт. Баары ошо динди колдонушат, практиковать этет, дин менен жашашат дейт. Анан мен атасы ооруп калды дейт. Атасы ооруп калган 5 баласы бар дейт. Ошо 5 баласы 2-3 күн сайын келип, алмак-салмак келинчеги, бала чакасы менен келип, улуу баласы карап кетет дейт. 3 күндөн кийин экинчи баласы карап кетет дейт. Дагы 3 күндөн кийин үчүнчү баласы, ошентип 5 баласы үй бүлөсү менен келип 3 күндөн карап, ошентип ооруп аткан атасын акыретке узатты дейт. Андан апасы туруп алды ооруп калды дейт. Ошентип 5 баласы алмак-салмак 3 күндөн үй бүлөсү менен келип карап атып, аны да узатты дейт. Анан бул жөрөлгө, бул диндин талабы экенин мен түшүндүм дейт. Бул дин ошондой чыныгы жашоо, рахат жашоого алып келер экенин түшүнүп туруп, мен баламды ушундай тарбиятка берген атам дейт. Ошондой кылып дейт, түрктөрдөй кылып туруп тарбиялап бергиле динге дейт. Болбосо мен эртең каарып дейт, кокус ден соолуман айрылып отуруп калсам, могу балдар мени карай турган түрү жок дейт экен да. Анткени биз ал нерсени бизге бере турган эчтекебиз жок дейт. Андай үйрөтө албайсыз дейт. Эмнен беребиз, эчтекен билбесек дейт. Көрүңүздөрбү? Кулк мүнөз, адеп ахлак өтө зарыл. Өтө зарыл. Мисалы, аттар деле турат, жылкылар турат. Баартың айтат 100 000, 120 000 деп. 150 дейт. Эмне десең семиз дейт. А бияна сатып атат, канча десең 250 000. Эмне кымбат десең, бул деген улакка чыгат. Улактын аты дейт да. Анан ар жакта дагы өзүнчө бир коостоп, документи менен бирөө турат. Мунун канча эми десең, мунун 250 000 доллар дейт да. Эмнеге десең, бул деген мына документи бар дейт. Бул тулпар дейт. Бул чабыштарга чыгып жүргөн дейт. Көрүңүздөрбү, жылкылар баарынын эки көзү, эки кулагы баары эле бир бойлору. Өңү деле окшош, бирок сапаты менен баасы өсүп кете берет экен. Баасы өсүп кете берет экен. Ошондой эле машинелер деле ошондой, канчалык наворочено, канчалык жанагындай жакшы комфорт болуп, сапаттуу болгон сайын, болбосо ошондой эле көлөмдөгү машине, ошондой эле бензин жейт экен. Бирок баасы өтө кымбат да. Так гана ошондой эле баарысың Алланын алдында бирдейбиз. Бирок кээ бирөөлөр бар, Алланын алдында өтө сүйкүмдүү, өтө даражалуу. Мустажабы дуа деп коет, алакан жайып, о Кудайым деп бир жүрөктөн чыккан сөз эле далай жашоону оңдоп, далай ополтодой чоң жумуштарын баартең жок кылып, ошондой жолу ачылат да. О Кудайым деп коюш менен эле. Ошондой Алланы сүйгөн пенделер бар. Алар Алланын алдында бийик даражалуу. Анткени ички дүйнөсүндө иманы өтө бекем, ихласы таза, таквачылыкты, элдин көзүнчө дагы жалгыздыкта да таква. Ушундай таквачылыкты карманат да.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Иннамал муъмину ла юдрику би хусни хулукихи даражата саимил каим." Момун өзүнүн жакшы кулк мүнөзү менен дайыма күндүзү орозо, түндөсү дайыма тахажжудта тургандай соопко жетип барат дейт. Жакшы кулк мүнөздү өзгө алдык, өзүбүздүн кулк мүнөздү жакшылап тарбият кылдык. Жана андай бутуң ооруча түнү менен ибадат, күндүзү ашказаныңды менен ачышып орозо деген кыйналбай эле, тамак ичип эле, уктап эле, бирок ошондой деңгээл даража соопторго жетип барат экенсиз. Кулк мүнөздү оңдоп коюу менен, кулк мүнөз, сыпаттарды оңдой эле. Кыргыз элинин мүнөзү кичине катуураак болот. Кичине мындай биздин менталитет ороюраак, катуураак болобуз да. Мына элементарный эле балдар ызы чыгсачы, эмне дейбиз? Үндү бийик чыгарып, кыйкыр окуруп, столду чаап, ызы чыгылдыңар, такыр сөз болбой калды, эмнеден шундуксуңар? Ой. Болбосо мына психолог, мусулман психологдор айтып атат, балдарды үндү бийик чыгарып, кыйкырып тарбият кылган бул баланын психикасына доо кетирет дейт. Бала кекеч болуп калат дейт. Чечкүндү боло албай калат дейт. Оюн билгизе албай калат дейт. Мокок болуп калат экен да, жаштайын эле мокок. Анан кийин баланы кийин чоңондо катын бага албайсың, анан ишин кыла албайсың деп эле аны өзүбүз кайра неме кылып, кичинекейинен өзү мокотуп салганбыз да. Көрүңүздөрбү? Өзү кулк мүнөз, жакшы адеп, ахлак, сыпаттар. Кулк мүнөздүн башаты 3 нерседен башталат дейт. Эң биринчи жакшы сөз танда дейт. Сөздөрдү бар. Энең келди деп койсоң, апаң келди десең кандай сонун да? Тиңе оштуктар маякта көп жашайт десең болот. Бирок оштук бир туугандар көп жашайт биякта десең кандай сонун, өзүңө тартып, жулуу. Аны кокусунан оштуктар отуруп калып, укса деле приятный да? О, депчи. Анан оштуктар десең, мындай карайт, эмнеге бул оштук деп атат депчи. Туурабы я? Кандай сөздүн айырмасы канча? Өзгө дуңгандар менен көп жашайбыз биз. Дуңган туугандар деп койсоң деле кандай сонун өзүңө тартыпчы. Бул диндеден жанагы улутчулдукка, рассага бөлүнүү деген ноль да, ноль, жок. Бири дагы расса же улут менен бийик боло албайт динде. Мен мондай кыргыз сары багыш элем, мени мондай имам кылбайсыңар деген, жок, нольсуң да. Биякта таквачылык, илимиң, ихласың өтөт да. Ошондуктан кулк мүнөз, адеп, ахлак. Торик Жамилден чоң устаз бар, аалым. Ошол айтат, могу хадистин чечмелесинде, момун өзүнүн жакшы кулк мүнөзү менен күндүзү дайыма орозо, түндөсү дайыма тахажжудтун деңгээлине жетип барат дейт. Мунун мисалы мындай дейт. Бир жол толтура дейт, машина толтура дейт. Бул жол орозочулардыкы дейт. Бир жол бар дейт, анда да машина толтура дейт. Ал эмне машиналар десе, намазкандар дейт, намаз окугандар дейт. Бир жол бар дейт, ал да толтура машина дейт. Ал эмне жол десең, садака бергендер дейт. Кишилердин курсагын толуп үй салып атат, мечит салып атат, медресе салып атат, толтура дейт. Анан тетакта бир жол бар дейт, абиес. Ал жок, эч ким жок дейт. Боп-бош. Ал эмне жол деп карасаң, кулк мүнөз, адеп, ахлактын жолу дейт да. Ал жолго эч ким түшпөйт дейт. Баары намаз окуду, садака берип атат, орозо кармап атат, бирок кулк мүнөзүн оңдоюн деген жолго эч ким түшпөй атат да. Баарысы диндин эмесин сүрөтүн, кийимин кийип алдык. Бирок ички дүйнөбүз диндин сыпатына толтура элекпиз да, ички дүйнөбүз бош болуп атат мусулманчылыктан. Могу жердеги Мерс, Ауди, Тойоталардын баардыгы пробка болуп турат. Бирок тетиякачы жөн эле Москвич менен түшүп алсаң деле, же Жигуль менен түшүп алсаң деле, моголарга караганда тезирээк жетип барасың максатчы. Бейиш деген тетиякта, Фирдаус деген надпискечи, аркадан тезирээк кирип барасың да. Эти четтеги абиеске түшүп алсаң. Мейли машинаны калдыраган Москвич болсо дагы. Могу жерде Мерс менен, Тойота менен пробкада күткүчө, Москвич минсең да тет абиеске түшүш керек болуп атат да. Ошон менен биз тезирээк Кудай буйрса, Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетип барабыз. Кулк мүнөз, адеп, ахлак, сыпат, бул диндин жайылышына, динибизди жакшы чырайлуу көрсөтүшкө дагы эң чоң бир аспап болот. Мына орозо, Рамазан берекелүү, Кудайдын куту жааган, Кудайдын рахматы жааган айга кирип келдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан дуа кылбаптыр. О Алла, мага өмүр бергин, өмүрүмдү узун кылгын, көп жашайын деп дуа кылчу эмес экен. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айына аз калганда Аллахумма баллигни Рамадан. Кудайым,
Рамазанга жетишке, Рамазанда жашашка, ошондо орозо кармап өмүр сүрүшкө насип кылчы. Рамазанды насип кылчы, жашайынчы деп дуа кылчу экен. А биз дуа кылбасак да Аллах Таала алып келди ушул жашоого, ушул Рамазанды. Эми Рамазанда максаты эмне орозодо? Рамазанды максаты Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияма кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун." О имандуулар, Алланы жалгыз бар бир деп жүрөгү менен ишенгендер, Мухаммад алейхиссаламдын жолуна чүп, пайгамбар деп ээрчигендер, биз менен сизге кайрылып атат. Силерге орозо парз кылынды дейт. Рамазан айында орозо кармоо парз кылынды. Силерде мурда коомдорго парз кылынгандай. Парз бул. Сөзсүз түрдө кармашыбыз керек. Өкүм Кудай Тааланын кармагыла деген буйрук. Лааллакум таттакун, мүмкүн силер таква болуп Кудайдан коркуп каларсыңар деп. Орозонун максаты адамды таквачылыкка тарбият кылуу экен. Ихласыбызды оңдоо, таквачылыкты топтоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат. Аллах Таала айтат дейт, хадиси кудуси экен. Адам балдарынын амалдарын баары тең дейт. Өзү үчүн дейт. Орозо, намаз, садака, ажылык баары тең өзү үчүн дейт. Илля соума, бирок орозо өзү үчүн эмес дейт. Фа ана адзи бихи, бул орозонун сыйлыгын мен өзүм берем дейт да, өзүм. Мисалы, баарыбыз бир фирмада жумушта иштесек 40 миң, 50 миңден алабыз. Баарыбыз карточка ачып алганбыз. Айтып коет бухгалтер: "Ай, тияка счетко түштү акча, бар алып алгыла" деп коет да. Бирок баланчалар үчөөңөр бияка шефке киресиңер, ал өзү премиальный бир вручение берем деп атат, өзүм берем деп атат десе, ал эмне дейт? 40 миң алат экенмин дебейт да тура. О, меникем нормально болот окшойт деп кудуңдан бойдон жөнөйт да. Эми бүткүл ааламды жоктон баргылан улуу Кудай Таала айтып атат. Бул намаздын, садаканын, тибуларын сооптору белгиленген. 10дон 700 андан өйдө кете берет. Бирок орозон сыйлыгын мен өзүм берем дейт. Ада бир хадис ана адзи би, мен өзүмдүн ыраазычылыгымды берем деген маани берет да. Эмнеге десе, ал менин ыраазычылыгым үчүн шахватын токтотту дейт. Жегенин токтотту, ичкенин токтотту дейт. Мен ошондуктан өзүм сыйлыгын берем дейт экен. Уламалар ошол хадистин түшүндүрмөсүнө жазыптыр. Бул орозо таквачылыкка, ыхласка тарбият кылат дейт. Адамды Кудай үчүн жашоону үйрөтөт дейт. Анткени намаз, садака берсеңчи, эл көрөт, эл угуп калат, эл байкайт, анан ичибизде немелер ойгонуп кетет да. Көрсө экен, байкаса экен, укса экен, мактаса экен деген рия сума деп коет. Көрсүн, уксун, мактасын деген нерсе ойгонуп кетет. Ал инсандын табиятына, фитратында бар. Бирок орозодо түн ичинде саат 4-тө туруп алат экенсиз да. Карасаң, тийлер уктап жатат, булар уктап жатат, кошунан бар тең светтер өчүк. Бирок өзүң турдуң. Я Алла, сенин ыраазычылыгың үчүн. Сарылыкты жейин деп. Анан жеп бүттүңүз, эч ким аран жок, эч ким унчуккан жок, эч ким жок. Кудай менен эсептешип, Кудай деп туруп орозо кармадыңыз. Анан күндүз кечке чейин жүрөсүз, жумушка чыктыңыз, тияка чыктыңыз, суу саат чаңкадыңыз, курсаңыз курулуп атат, ашканыңыз ачып баштадыңыз, чөнтөктө акча толтура, кошелектө толтура, электрондун акча толтура, кафелер турат, магазиндер турат. Жогосо үйгө келип калсаңыз, эч ким жок. Халын калсаңыз, баары тең айтат: "Мени жебейсиң, мени же эле, мени же" деп баары тең өзүнө чакырат. Бирок ошо жерден дагы: "Я Алла, сен үчүн, сен ыраазычылыгың үчүн, сен ыраазы болсоң болду, бүттү. Мен сен үчүн тыйылам" деп. А болбосо башка ибадаттардачы? Мисалы, намазды тыштап атсаң, кенчең айтат: "Эй, намазың тыштап койдуңбу эмне?" деп. Же болсо бамдатка 5 миң барасаң: "Ай, чалым, намазга барбайсыңбы? Намаз эмне болду?" дейт да. А бирок орозодо бир гана өзүңдүн ичиңдеги ыхлас, ички күч ошо түрткө берип турат экен да. Баардык жаман немелерден сактанып, коргонуп, карманып. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадистин улансын айтып атат: "Вали соимил фархатан." Орозо кармаган адамга эки сүйүнүч бар дейт. Фархатун индал ифтар, бир сүйүнүч ооз ачардагы сүйүнүч дейт. Ва фархатун инда ру'ятил жамалуллах. Алланын экинчи сүйүнүч кыямат күнү Алланын жамалын көргөндө дейт. Эки сүйүнүч.
Биринчи сүйүнүч ооз ачарда экен. Ооз ачарда эмне? Бизде дароо тамакты көргөндө сүйүнөт экенбиз, сууну көргөндө сүйүнөт экенбиз деп ойлошу мүмкүнбүз да. Бирок чыныгы момун тамакка сүйүнбөйт, сууга сүйүнбөйт. Чыныгы момунчу орозону аман эсен кечке чейин жетип, ошо ооз ачып атканда сүйүнөт. О Алла, альхамдулилля, мына. Умурга барып келип кандай сүйүндүк, бир чоң ибадатты кылдык деп. Жума намазга барып келгенде кандай сүйүнүп калат? О, жума окуп келдик баганчы шейхтин артынан деп. Ошондой эле орозо кармап ооз ачып атканда да сүйүнөт. О, альхамдулилля. Мына түндө турбай каламын деп турдум. Күндүз канча шайтан немесе мындай азгырыктар болду. Тиини жеш керек, муну ич керек, тияка жалгыз отура калып бирдемкени ичип койсомбу дедим эле. Бирок баарынан ошондой багы эмне деп коет? Тоскоолдуктардан, барьерлерден аттап өтүп, мына бүгүн ооз ачууга жетип келдим. Альхамдулилля, аман эсен ушул орозону ачып отурам деп туруп, уттап сүйүнөт. А экинчиси болсо орозо кармаган адам кыямат күнү Аллах Тааланын жамалын көргөндө сүйүнөт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, орозо кармаган адам дейт. Орозо кармаган адамдын бир күндө эки дуасы кабыл болот, сөзсүз түрдө. Бири ооз ачарда, экинчиси ооз жабарда дейт. Дагы бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, үч түрлүү адамдын дуасы кайтарылбайт дейт. Сөзсүз түрдө кабыл болот дейт. Биринчиси орозо кармаган адамдын ооз ачарда дуасы дейт. Экинчиси адилеттүү падышанын дейт. Адилеттүү башчы. Падыша ошол эмне дуа кылса, мисалы падышачылык кылып атканда коңшу мамлекеттердин душманчылыгы, жосо кысымы, тибу алакан жайып туруп Алла десе эле бүттү, баары чечилет да. Адилеттүү падыша болуш керек экен шарты. Үчүнчүсү мазлум адам дейт, запкы чеккен адам. Бир нерседен адилетсиздик жок жерден жабыркаган адам. Мүлкүн тартып алды, же денесине бир зыян жеткирди, же аброюна, намысына бир катуу зулумдук чекти, ошол запкы чеккен адам, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, запкы чеккен адамдын дуасы кабыл дейт. Алла менен анын ортосунда эч бир парда жок дейт. Керек болсо ал капыр болсо дагы Алланын алдына дуасы жетип барат дейт. Ошондуктан орозо кармаганда ооз ачарда сөзсүз түрдө бир 5 мүнөт, 10 мүнөт алакан жайып алып, Алланын чырайлуу ысымдарын атап дуа кылалы, бирибизге, үй бүлөбүзгө, эл журтубузга, өзүбүзгө, бул дүйнөбүзгө, акыретибизге жакшы дуаларды кылалы. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул айда дейт, бир жакшы амал кылсаң, нафил, кошумча эле жөн эле, парз аткарды деген сооп алат дейт. А кимдегин бир парз аткарса, 70 парз аткарды деген сооп алат дейт. Көрдүңүздөрбү? Бир парз 1000 нафилдерден өйдө турат. Кээ бирөө бар да, мен зикир тартам, эртели кеч 100дөн 1000ден кылам, анан садакалар көп берем. Намазчы, намаз окубайм дейт экен. Ошонун баарын кылыча, сен 5 мал намаз эле баштаган биринчи. Намаз баарынан өйдө турат, өйдө. Парз бул Алланын өкүмү, парз. Кыямат күнү эң биринчи сурак намаздан башталат. Намазы жакшы чыкса, калаган амалдарын баары тең жакшы чыгат. Намазы бузулуп, намаз талкаланган болсо, кара чүпүрөк болуп, бетине урулуп, же намаз жок болсо, анда калаган амалдарын баары тең жокко чыгат, талкаланат да. Ошон үчүн намазга бекем бололу. Бул айда нафил намаздарды көп окуйлу, фарз намаздарға бекем бололу. Намаздарды каза кылбайлы. Мына кээ бир байкелер, эжекелер болушу мүмкүн, намаз жаң баштап, намазды кичине өткөрүп, же болсо болбой. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимдин бир мал намазы парз каза болсо, ал бүткүл мал дүйнөсүнөн, үй бүлөсүнөн баарынан ажырам менен барабар дейт. Ким намаз окубаса, анын кабырына жылан толтурулат дейт. Анан кийин мисалы үйүбүзгө келсек, катын балабыз бүт бартың чырылдап эшикте жүрөт. Эмне болду десем, үйгө кирбейсиңер десе, жылан ата, чоң кара жылан дейт да. Азыр деп туруп анан шыпыргыны же болсо бир кетменди алып кирип барып издеп таппайт экен да. Жок го десе, жок кирди, биз өзү көрдүк дейт экен да. Чын эле, кой аны бирдем кылайын деп анан чын эле издеп таппайт экен да. Анан чыгып алып айтып коет экен, ал аны кармадым, мойнун бурап туруп, өлтүп туруп, терезеден ыртыйдым, жүр кире берле деп коет экен да. Анан балдары ойноп кирип, уктап, жыргап отурушат, уктап атышат.
бирок күйөөсүнүн көзү алайган бойдон уктабай жан карап биян карап түн ичинде алаңдап жатат дейт, уйкусу жок дейт. Эмнеге? Багы жылан аны уктатпай атат да, каяна жашынып кеткен, каяна кирип алды экен депчи. Пайгамбар салам айтып атпайбы, намаз окусаңар кабырыңарды жыланга толтуруп койдуңар дейт. Биякта жыландарга толтуруп коюп, уктап жатабыз жыргап. Ошон үчүн намазды убагында окуйлу, орозону жакшы кармайлы, дуа кылалы, садака берели иншалла. Орозодо Курандын түшкөн айы. Унзила фихил Кур'ан. Ушул ороз айында Куран түшкөн ай. Ушул айда Куран окубасакчы башка айда окуй албайсыз. Куран окуйлу иншалла. Даярсыздар? Алла разы болсун. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил алемин. Алла таалам ушул ифтарлык кылып ооз ачтырып аткан Мирбек бир тууганыбызга Кудай таалам береке берсин. Ушу алыс сапарда жүрүптүр, сапарында канча эмгек кылып ушу үй бүлөсүн багып, ушу канча нерсе тапкан болсо, ошонун баарына Кудай таалам береке пайыз берсин, өсүш берсин. Иман Алла таалам бекем болсун, берекеттүү болсун. Ошол жерде иштеп жүргөн ден соолугу болсун. Ошо ооруп калбасын. Мен кечинде айттым, самолетто ушу Кудайга шүгүр айтсын, Лондондон келипсиң деп атам да. Ошол жерде ооруп калбай, тапкан акчаңды больницага салбай, ден соолугуң сол келатканга шүгүр айт деп атам да бирөөнүчү, бир балагачы. Ошондой эле ушу ден соолугу болсун. Ушу ilk Рамазанда мына ушул жерде ооз ачтырып аткан, ушу канча адам бата тилек кылган болсо, канча адам жакшылык кылган болсо, ошонун баары жетсин. Балдарына Кудайым береке берсин. Көп балалуу болсун иншалла. Апам айткандай ошо аял нөкөрдүн ортосунда сүйүүсү көбүрөөк болсун дагы машалла. Алла Кудай береке берсин. Амин. Алла разы болсун. Бизден келсесиз.